Bismillahirrahmanirrahim. Канчалык жашоосун сүннөттөр бар, ошону карап көрөйлү. Канчалык адам баласы өзүнүн каалоосу менен жашайт, күнүмдүк амалдарды аткара берет, бирок канчасы пайгамбардын сүннөтүнө ылайык келип атабы, же ылайык келген жокпу? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бул адамдын Аллахтын ыраазы болушулугуна себеп, Аллахтын сүйкүмдүү болушуна себеп, күнөөсүнүн кечирилүү болушуна себеп пайгамбардын сүннөтүнүн артына ээрчүү. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, Али Имран сүрөсүнүн 31-аятында: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни, юхбибкумуллаху ва ягфир лакум зунубакум, валлаху гафурур рахим." О Мухаммад алейхиссалам айткын, эгерде силер чындап эле Аллахты жакшы көрсөңөр, анда менин артымдан ээрчегиле дейт. Ошондо Аллах силерди жакшы көрөт жана күнөөңөрдү кечирет. Аллах Таала кечиримдүү боорукер зат. Эгерде биз Алланы жакшы көргөн болсок, анда биз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчишибиз керек. Ошондо Аллах Таала сиз менен бизди жакшы көрөт. Ошондо Аллах Таала сиз менен биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Кимде-ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү жолдорун өз жашоонун сынап келген болсо, Аллах Таала ошончолук жакындай берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүн кандай эле, амалдарын ээрчиш керек. Сүрөтү, окшоштугу, ылдамдыгы, жумшак тамашалуу табияты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай мамиле кылган эле, кандай кошуналар менен, туугандар менен, ата-энеси менен, бала чакасы менен кандай мамиле кылган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң ээрчегенге эң ылайыктуу адам. Анткени Аллах Таала пайгамбарыбызды тамдаган эле. Тамдап туруп, "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Эй Мухаммад алейхиссалам, сени бүткүл ааламга рахмат катары жөнөттүк деген. Пайгамбарыбыз рахмат болуп келген. Пайгамбарыбыз жашоо тартибин үйрөтүп, көрсөтүп, кандай жашаш керек, күндүзүн кандай жашаш керек, түндөсүн кандай кылыш керек, кандай аял менен мамиле кылыш керек, кандай бала чакага кандай мээримдүү ата болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бай дагы болуп жашаган, кедей дагы болуп жашаган, ата болуп да жашаган, анын балдары бар эле, кыздары бар эле. Ал болсо пайгамбарыбыз башчы дагы болгон эле, канчаны башкарган башчы эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык тармактарда үйрөтүп кеткен эле. Ал кайсыл кесипте болбосун, кайсыл мансапта, кайсыл даражада болбосун, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ошонун жашоосу үлгү экен. Кыяматка чейин келе турган жашоосу пайгамбарды Аллах Таала тамдаган эле.